Менин атым Адилет. Мен 12 жаштамын. Базарда тачка түртүп иштейм. Биздин үй бүлө 4 адамдан турат. 2 иним, карындашым, апам жана мен. Атам чет өлкөдө курулушта иштеп жүрүп, каза болуп калган. Апам тигүүчү болуп иштейт. Көп учурда бели ооруйт. Бирок апам тынымсыз иштейт. Биздин мектепте мектептик фонд деп күнүгө акча сурай беришет. А биз ижарада турабыз. Ай сайын акча таап берүү биз үчүн өтө оор. Кээде ал акчаны таба албайбыз. Апамды ойлоп, биздин жашоону ойлоп, сабакты да жакшы окуганга убактым жок. Биздин өлкөдө 900 000 бала мендей болуп жакыр жашайт экен. Менин кыялым сыйкырдуу таякчам болсо, аны менен бир өтсөм, бардык балдардын ата-энелери жанында болуп, эч бир жака жумуш издеп кетпей, жана өлкөбүз адамдарга жардам берип, жумуш орундары менен камсыз кылып берсе. Мен билем, мамлекеттин келечеги бул балдар. Адилет 12 жаш.